Алматыдагы музейлер түрк дүйнөсүнүн мыктысы деп табылды. Мегаполис музейлеринин биригүүсү Түрксойдун жогорку сыйлыгына татыды. Белгилей кетсек, анын курамына азыр 8 галерея кирет. Анын жалпы фонду 60 миңден ашык экспонаттан турат. Түрк маданиятынын эл аралык уюмунун башкы катчысы Султан Раевдин айтымында, улуттук баалуулуктарды жана элдин тарыхый маданий мурастарынын Казакстанда да, чет өлкөлөрдө да жайылтуу боюнча бирикменин жасаган иштеринин жогорку деңгээлде таанылышы. Они в прошлом году проводили выставку. Алар өткөн жылы Италияда, Неаполь шаарында көргөзмө өткөрүшкөн. Быйыл Европанын борбору Прагада жогорку деңгээлде өткөрүлдү. Ал абдан катуу резонанс жаратты. Музейлер өз экспозицияларында казак элинин бай руханий баалуулугун көрсөтүштү. Көргөзмө коноктор үчүн зор түрткү берди жана алар бай мурас менен таанышты. Түрксой музейдин активдүүлүгүн эске алуу менен мындай жогорку номинация менен сыйланды. Выставка дала огромный значит, импульс для посетителей, и они ознакомились с богатым наследием Тырсой, учитывая активную деятельность музея, наградили такой высокой номинацией. Мындан тышкары Түркия, Түштүк Корея, Австрия шаарларында Казакстандын номаддарынын маданияты жана каада салты тууралуу көчмө көргөзмөлөр уюштурулду. Адистердин айтымында бул казак маданиятын чет өлкөлөргө таанытып гана тим болбостон, өлкөгө туристтерди да тартууда.